Ички иштер министрлигинин Баңгизатка каршы күрөшүү кызматы интернет дүкөнү аркылуу наша саткан адамды кармады. Алдын ала маалымат алынып, кылмыш жаза кодексинин 267-беренеси менен катталган иштин негизинде көзөмөлдөп сатып алуу операциясы жүргүзүлгөн. Ага ылайык Аламүдүн районундагы Пригородный айылынан кара изолента менен урулган Баңгизат баштыкчасын алышкан. Экспертиза бул заттын каннабис чайыры экенин аныктаган. Ыкчам иликтөөнүн аркасы менен ушул интернет дүкөндүн уюштуруучусу кожоюну БИ аттуу жаран колго түшүрүлгөн. Шектүү турган үйдө тинткенде кара куурайдын уругу, интернет дүкөндү башкарган 2 уюлдук телефон. Ошондой эле кардарлар акча которуп турган 3 банктык карта чыккан. Уюлдук телефонду текшергенде Telegram социалдык тармагында Баңгизат жана психотроптук заттарды сатуу үчүн Sakura Shop каналын ачканы белгилүү болгон. Андагы жашыруун сүрөттөр аркылуу Баңгизат катылган 10 жашыруун жайды таап чыгышкан. Кылмышка шектүү Бишкек шаарынын тергөө абагына 2 айга камакка алынып, бул иш боюнча тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалды. Жалал-Абадтын Токтогул районунда томолой жетим бала менен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамга 900 чарчы метрден жер тилкелери берилди. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык Сүйөркулов айыл аймагына караштуу Торкен айылынын жашоочусу Арал айылындагы муниципалдык 1800 чарчы метр жер аянтын мыйзамсыз тосуп алып пайдаланып жүргөн. Бул мыйзам бузуу боюнча прокурордук чара көрүү иштери жүрүп, жер тилкеси айыл өкмөттүн балансына алынган. Ошондой эле көзөмөл органы ата-энеси жок балага жана майып жаранга жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндө талап кылып, жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт берилген. Бүгүн 22 декабрда Жогорку сот Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Шайлообек Атазовдун жазган арызын карап, дагы бир талапкер Нурбек Алимбековдун пайдасына чечим чыгарды. Бул тууралуу Нурбек Алимбековдун Шайлоо штабынын башчысы Нурлан Орозбаев билдирди. Анын айтымында Бишкек шаардык административдик сотунун чечимин Жогорку сот күчүнө калтырды. Анын негизинде номер 8 Төлөкөн округунан Нурбек Алимбеков депутат болуп келет. Буга чейин биздин ата-андашыбыз Шайлообек Атазов бир нече дауматтарды коюп, БШКнын чечимин жокко чыгаруу үчүн Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылган эле. Бирок сот анын дауматтарын четке кагып, биз тарапка чечкен. Андан кийин ал Жогорку сотко кайрылган. Бүгүн Жогорку соттун отуруму болуп, акыркы чечимди чыгарды. Ошондой эле ал бүгүнкү күндө Атазов тарабынан Алимбековго коюлган бардык дауматтар четке кагылганын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраев 4-чакырылыштын мөөнөтү бүткөндөн кийин ак үйгө түз кирип чыгууга уруксат берүү керектигин айтып чыкты. Белгилей кетсек, бүгүн аталган чакырылыштын депутаттарынын акыркы жыйыны өтүп жатат. Биздин депутаттар Жогорку кеңештин имаратына абдан чоң эмгек кылышты. Мындайча айтканда, өзүнүн өмүрүнүн бир бөлүгүн калтырып кетти. Ошондуктан бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында токтом менен кабыл алып койсок, биздин кесиптештер келген депутаттарга жардам берет, жаш муундардын өсүшүнө да салым кошот деп ойлойм. Ошондуктан Жогорку кеңештин имаратына өзүнүн 6-чакырылыштагы күбөлүгү менен кирип чыгууга уруксат берүүнү сунуштайт элем, деди Ибраев. Төраганын милдетин аткарып жаткан вице-спикер Аида Касымалиева депутаттар мөөнөтү бүткөндөн кийин мыйзам, регламент боюнча каралган жагдайлар менен кире аларын айтып, мындай сунуш ашыкча экенин белгиледи. Кантта базальт буласын чыгарган завод тесттик режимде иштей баштады. Аталган долбоор Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Заводду ишке берүү иш-чарасынан тартылган видеону Россия-Кыргыз өнүгүү фондунун башчысы Артем Новиков социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Фонддун сайтында аталган завод 2020-жылы курулганы жазылган. Маалым болгондой, базальт буласынын баары өлкөгө сырттан келет. Новиковдун айтымында, Изопенопласт ЛДТ заводу азырынча бул материалды жападан жалгыз ишкана. Ал компания аймактардагы өндүрүштү өнүктүрүүгө салымын кошот деп ишенерин айткан. 2022 жылдан тарта импорт алмаштыруу болсо, кийин аталган товарды экспорттоо пландалууда. Ишкана жылына 20 000 тонна даяр продукция чыгара алары айтылды. Ошондой эле жергиликтүүлөр үчүн 100 жумуш орду түзүлөт. Мьянманын Качин штатына караштуу нефт чыгарган шахта көчүп түшүп 80ге жакын адамды басып калды. Бул тууралуу Рейтер маалымат агенттиги жазды. Ал эми Ирoway'ди маалымат агенттиги 100гө жакын адам дайынсыз болуп жатканын, болжолдо алардын ону каза тапканын билдирди. Кырсык жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 4-тө болгон. Учурда уранды да калгандарды издөө иштери жүрүп жатат.